Мына кече жакында барыбыз көп болгондой ат башыга салынчу логистикалык борборду эл талап кылып бизге кытайлардын кереги жок деп ал жер курулбай калды. Бүгүнкү күндө ошентип айтылып атат. Ага карабастан кече ушул мен Алайдын бир аттуу баштуу эле кишисинин жазганын уктум. Биз бул борборду бизге Алайга салып берсе биз каршы эмеспиз. Анткени жумуш орду менен камсыз болобуз. Бизге инвесторлор келет. Бул өлкөгө да пайдасы тиет экономикалык жактан. Биз мисалы үчүн Алайдын эли каршы болбойт элек деген пикирин айтты. Алайдын колуна катары сиздин Эми мындайда биз мамлекетти келечекте өнүктүрөбүз десек, түз инвестицияны алып келмесе, мамлекетти өнүктүрүү кыйын. Бүгүн бизге келип аткан инвестициялардын көпчүлүгү бул финансылык институттардан келип атат. Ошол эле эл аралык валюта фондунан, Дүйнөлүк банктан, Азия өнүктүрүү банктан бул программалык кандайдыр бир жолго жана башка. Ал эми экономиканы өнүктүрөбүз десек, биз түз жеке инвестицияны алып келишибиз керек. Алар качан гана келет? Алар мамлекетте туруктуулук болгондо. Мамлекет мыйзам чегинде ошол алган, өзүнө алган милдеттемелердин бардыгын аткарганда гана келет. Эгерде ал туруктуулук болбосо, тынчылык болбосо, мыйзам иштебесе, бизге эч кандай инвестор келбейт. Ал эми кечээки ат башыдагы инвестиция боюнча айткым келет. Биз Кытай менен эки чегарабыз чоң, бирок эки өтмөгүбүз бар. Бул Торгарт биринчиси, экинчиси Эркештам. Ал жерден биздин негизги мындай соода, саты, карым катнашыбыз негизинен Кытай эл мамлекети менен түзүлгөн да. Анан кийин ушул жерге логистикалык борборду куруу бул эң туура нерсе. Анан менин оюмча, жеке оюм, бул жерде кандайдыр бир үчүнчү күчтөр дегеним кандай? Бул мен үчүнчү күч дегеним, эгерде логистикалык борбор ошол 200 гектар жерге, мисалы ошол Нарында, экинчиси Алай жакта курулуп калса, мына шаардын ичиндеги базарлардын көпчүлүгү мындай современный нерсеге өтмөк да, соода сатыкка. Момундай стихийный базарлардын көбү жабылмак. Себеп дегенде ошол жерлерде гана жайгашмак, биринчиден. Экинчиден ыңгайлуу шарт түзүлмөк. Ал жерде эч кандай элдин ден соолугуна зыян келтирген өндүрүш болбойт. Кече мен бир аналитиктикин окуп калдым. Контрабанда жана башка деп туруп, бул экономиканы түшүнбөгөн адам жазган да. Ал жерде санариптештирилип, канча товар кирип атат, аны растаможка кылыш, эч кандай мындай жаап жашыруу, көмүскө деген жоголмок да. Ар бири ачык айкын болмок. Ошол жерден эле растамаживать этип, ошол жерде логистикалык центрге кайсы товар келди. Ал мисалы мебель өзүнчө, бут кийим өзүнчө, ушулардын бардыгы ачык айкын мындай көмүскөдөн чыкмак. Буга кандайдыр бир каршылык көрсөтүп койду. Мен ойлойм, бул жерде элди жакшы катышпай калды деп ойлойм. Ошол проектти талкуулап атканда инвестор менен кол коердун алдында эл менен жакшы талкуулаш керек эле. Элге түшүндүрүү иштерин, элдин ой пикирин, элдин мүдөөсүн да камтып кетсе, бул иштеп кетет эле. Бирок бизге келечекте керек Кытай инвестору болобу, Россия инвестору болобу, же болбосо Европа өлкөсүнөн келеби, биз сөзсүз түрдө акчабыз жетсе, биздин ичибизден чыгып инвестор болуш керек. Ошол соода жүргүзгөн эки каттамда, Эркештам менен Торгартта, бул сөзсүз түрдө болуш керек. Бул бүгүнкү дүйнө жүзүндөгү современный инфраструктуранын талабы. Ал жерде канча деген жумуш орду пайда болмок. Канча деген биздин өндүрүп жаткан дыйкандар үчүн ыңгайлуу шарт түзүлмөк. Себептен биз ошол продукцияны Кытай аркылуу дагы дальше башка мамлекеттерге ошонун баардыгын упаковка жасоо, ошонун баардыгын мынагы эл аралык стандартка келтирүү, мунун баары только пайда. Ал жерде бир дагы мамлекетке же элге зыян тие турган өндүрүш же эчтеке жок.